Быйылкы жаздын алгачкы күнүндө кыргыз киносунун катарына дагы бир жаңы тасма кошулду. Бул кинонун негизги өзгөчөлүгү айыл турмушун жасалмасыз чагылдыруусунда. Анткени бүгүнкү күндө келеттеги көйгөйлөр дээрлик окшош. Баягы эле жумушсуздук, ичкилик, карызга батмай, бирине бири каршы чыкмай, ушунун баары тасмада ишенимдүү берилген. Айта кетсек, 5000 сом кино тасмасында Куудул Жамбыл Камчиев, ырчы Асель Турдалиева, алып баруучу Нурзат Токтосунова жана ырчы Сезбек Искеналиев өңдүү белгилүү жүздөр роль жаратышкан. Бул тасмада бир жаңы учурга жараша келечекке болгон ой тилек, бир жакшы бир маанай деген бир үндө десем болот да. Анан эми мындай өзгөчө жаңылыктар деле жок. Кино боюнча дагы бир суроодо жанагы президент келип токтобой кетип, анан баягы эл бир томсоруп калып калды да. Ушул жер менен эмнени берейин дедиңер эле. Бул жерде баягы президенттин карапайым элге болгондой бир көңүл урбастыгы эмеспи? Бул мындай да. Бул эң негизгиси биз президентти да карабашыбыз керек. Биз кандайдыр бир каражаттын жоктугун да карабашыбыз керек. Биз ичара үй бүлөбүздө ынтымактуулукту бекемдешибиз керек. Ошо айылда болсо айылда бир ынтымактуулукту бекемдешибиз керек. Ошондо мамлекет оңолот. Болгондо ошол ой. Ал эми президент келеби, келбейби, анын эч кандай мааниси жок. Үй бүлөгө тиешеси жок. Ал президент өзүнүн максатын аткарсын, эл болсо өзүнүн ишин менен. Мындайча айтканда, президенттен үй бүлөнүн бекемдиги өйдө турат деген. Албетте, албетте. Буга чейин мен бир кыска метраждуу Санжар Абдыжапардын 50 сом деген кичинекей немеси бар эле, кыска метраждуу фильми бар эле. Ал да фестивалдарга барып келген көптөгөн ийгиликтер эткен. Аны ошол учурда Келдибек Ниязов агайыбызды баарыбыз деле билебиз, байкебизди. Ошо агайдын 1000 сом деген дагы бир жакырай кичинекей сатирасы бар. Ошонун экөөнүн негизинде анан келип агайга сунуштап сүйлөшүп анан отурсак эле келгиле 5000 сом кылабыз дедик. Себеби 5000 сом биздин эң чоң күпүрүбүз да. Мисалы үчүн Кыргыздын эң күпүрү. Анын үстүнөн бир жерде көп сырлар жатат. Себеби кинонун жүзү болгон баягы Сүмөн Кулатабысындагы баягы сүрөтү турат да. Анан ошого да байланыштуу. Анан бирден бир ошол негедир эле ушу акчага байланып, ошонтип эле акчанын аты чыгып калды да, 5000 сом деле токтоп калдык. Анан эмне кылабыз, кандай кылабыз? Анан Эрис байке жазып келди, момда болсун, эки жакты биштирип анан идея чыгып жаралды. Анан айылдан тартам деген мен бир көптөн көп кыялым бар эле ошо айылдык фильмдерге. Тасмадагы окуя тоолук айылга шар сатып жүргөн Кайрат деген соодагердин келиши менен башталат. Бирок башкы каарман Быржыбай Кайратка саясий ачкачылык жарыялап жүргөн учурда кездешет. Ал эми бул учурда айыл башчысы Токмат Быржыбайдын боз үйүн пайдаланган акысына 5000 сом карыз болуп бере албай жүргөн. Үй бүлөңдү бага албайсың деп Быржыбайдын аялы балдарын алып төркүнүнө кетип калган. Тасмадагы башкы каармандын мындай акыбалын пайдаланган жергиликтүү оппозиционер Туйтунун бир заматтын ичинде анын боз үйүн тиктирип, президенттин айылга келе жатканын угуп Токматты жумушунан кетирүү максатын көздөйт. Чырмалышкан окуянын жыйынтыгы Кайраттын Быржыбайга боз үйүн сатып алам деп 5000 сом бергенинен чечиле баштайт дагы мамлекеттин пайдалуу үй бүлө деген бүтүн менен аяктайт. Бүгүнкү Кыргызстандын көйгөй маселесиндеги болуп аткан жүрүштү алыптыр. Айтсак азыр Кыргызстандагы орточо айлык дагы 5000 сомго чыкпайт. Ошондуктан бул жакшы идея болгон экен. Көйгөйдүн маселе дагы кредит маселесин дагы айылган экен. Себеби азыркы күндө кредит маселесине төлөй албай көп кишилер үй бүлөсүнөн ажыраган эмени дагы алып чыгыптыр. Бул жагынан да жакты. Экинчиден баягы айлыктын астыгынан, жумуштун жоктугунан айыл ичиндеги ичкиликке берилген кишилердин саны да көбөйүп баратат. Бул жагынан да алган экен. Тарбиялык, таалим жагынан дагы жакшы идеяны козгошуптур. Кыргыз киносунун учурдагы абалы айрым тасмалардын айынан чеке жылытаарлык болбосо дагы, ушундай кинолордун элге тартууланышы кино тармагындагы кандайдыр бир өсүштөн кабар берет.